Мен Кадамжай райондық санеп көзөмөл борборунун башкы дарыгери Карабаев Исмаил Абулаевич. Бүгүн 29 апрель биздин Кадамжай районунда Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы карантиндик өтө кооптуу оорулар борборунун иш мерчемине ылайык райондо машыгуу көргөзмө семинардык окуу өткөрүлүп жатат. Холера оорусу боюнча. Эми бул өткөргөнүбүз себеби биз бүгүнкү күндө дайыма даяр болушубуз керек экен. Себеби дегенде дүйнө жүзүндө баягы алаканын өтө тез өнүгүп Кыргызстандын калкы дагы башка мамлекеттерге байма-бай барып келип тургандан ар кандай учурлар пайда болуп туруп атат. Ошондуктан бүгүн биз Баткен областынын аймагында ушул бардык медицина кызматкерлерини, башка службаларды топтоп туруп, ушул көргөзмө машыгуу окуусун өткөрүп жатабыз. Нурболот Усенбаев, Саламаттык сактоо министрлигинин карантиндик жана өзгөчө өтө кооптуу оорулар борборунун директорунун орун басары. Бүгүнкү күндө Баткен областында, ошо Кадамжай районунда чоң масштабтуу көргөзмө семинар сабакты өтүп атабыз. Бул ушул элдин саламаттыгын сактоодо, элдин өмүрүн сактоодо ошо өзгөчө кооптуу бир жагдайларда ошого даярдык көрүү боюнча өзгөчө мына холера дартына багытталып туруп бүгүнкү күнү ушундай бир машыгууну өткөзүп атабыз. Биринчиден эл аралык стандарттарга ылайык жалпы абалды мониторинг жүргүзүп атабыз. Экинчи этапта ушу даярдыктарды арттырып, үчүнчү этапта болсо эгерде жанакындай бир өзгөчө кырдаал түзүлүп калса, баарды жапатырмак бул жерде турган райондун атайын кызматтарынын баары ушул жерде тизилип турат. Баарыбыз ушул бир тараптуу иштерди алып барышыбыз керек. Бүгүн Кадамжай районунун аймагында холера оорусунун чордонун жок кылуу, ошондой эле алдын алуу, токтотуу боюнча окутуу практикалык семинар областтык деңгээлде уюштурулуп өткөрүлүп атат. Бул холера оорусунун алдын алуу, жок кылуу боюнча тиешелүү тармактардын жетекчилери, ошондой эле өкүлчүлөрү өздөрүнүн техникалары менен келген. Мен бүгүн ойлойм, ошол райондо өткөрүлүп жаткан областтык деңгээлдеги окутуу практикалык семинары жогорку деңгээлде өз максатында өтөт деген ишеничтемин. Биз болорго музей болуп. Кайып, кандайсыз? Сиз жакшымы? Камаз Акырындатан мезгилде болгон эме боюнча, чума боюнча сонун өткөзгөн. Sanitardaki gruppa bize байланыштуу. Biz ошого байланыштуу бордо sanitardык көзөмөлдөгү объектилерди бардыгын жабабыз. Жапкандан кийин ал жердеги
suu maselesine көңүл бурабыз. Suu маселеси водопроводный суу болсо, ал жактагы колониялардан барып ал жактан биз көзөмөлгө алабыз. Эгерде действительно суу болбосо, биринчи орунда жергиликтүү айыл өкмөттөр менен же болбосо мэриялар менен сүйлөштүрүп, подводный организовать этүүгө аракет кылабыз. Так андан тышкары биз өзүбүздүн бак лабораторияларыбыз бар. Бак лабораториядан бутылка, стерилдүү бутылкаларды алып туруп, сууларды алыштын милдеттүү болобуз. Суулардын алыш жолдору биринчи водопроводдуу суу ала турган болсок, өзүбүз биринчи пипетка менен аны 5-10 мүнөт агызып туруп, күйгүзүп, обезжирить этип туруп, суу анализдерин алып келип туруп, жолдомолорду жазып, сангек лаборатория, ошондой эле бак лабораторияларга сууларды тапшырабыз. Андан тышкары состав группаны айтсаңыз. Биздин состав группа, значит, турат санврач, менин жардамчым, ошондой эле бир машина подготовка этет. Кийинкиси Калгандары Дезинфекционный отдел. Наш отдел дезинфекционный отдел. Начинается работа свою. После как эпидотдел нам отдаст адреса, пойдем обрабатываем очаги. И после этого начинается последняя заключительная обработка, как бы вписывается с инфекционное отделение на базе инфекционной. Группа оорулуу Кадамжай жалпы дарыгерлик практикалык коргоонун кабыл алуу бөлүмүнө каралат. Кабыл алуу бөлүмүндө дарыгерлер холера оорусуна көмөк кылып, консультативдик группаны чакырышат. Консультативдик группанын курамында врач-эпидемиолог, врач-инфекционист, врач бактериологдор келишет. Биз келип консультативдик кеңеш беребиз. Врач-эпидемиолог менен келип врачтар чумага каршы кийимдерди туура кийдиби, анализдер туура алындыбы көзөмөлдөйбүз. Эпиданамнезди дагы тактап сурайбыз. Кактан келди, эмне жеди, качан келди, тактап сурайбыз. Врач-инфекционист осмотр кылып, оорулууну дагы тактап сурап диагноз коет. Врач-бактериолог анализдер туура алындыбы, эмнелер алынды, если анализдер туура эмес алынган болсо, врач-бактериолог кайрадан холерага анализдерди алат. Консультативдик группа анализдерди алгандан кийин биз чечим чыгарып, холера оорусуна күмөн болор деп чечим чыгарып, биз эвакуационный бригададан чыгарып, оорулууну инфекционный госпиталга алып кетет. Эпидемиолог бийликтөө кайтпасы биз курамыбыз эпидемиолог дарыгер жана анын жардамчыларынан турабыз. Бизге деген экстренный извещение шашылуу билдирүү келгенден кийин биз очакка барып, очакта контактныйларды аныктайбыз. Контактта канча киши болду, үй бүлө мүчөсүндө канча, ошол жерде местный жительдер канча, ошолорду аныктап, эвакуационный бригаданы чакырабыз. Биз бактериологиялык группа негизинен биз ошол оорулардан алган анализдерди өз убагында оперативный отделдерди керектүү шаймандар менен, посудалар менен камсыз кылабыз. Блокпосттор коюлат, блокпосттор сырткары оорукананын аймагына көзөмөл иретинде кызматкерлер коюлуп туруп, жарандардын башка жарандар менен контакт болуусун аралык сактоого жардам көрсөтөт. Мына контакт көзөмөлдөйт. Саламатсыздарбы? Кадамжай жалпы дарыгерлер практикалык борбору өздүк курам окутуу машыгууга даяр. Азыркы учурда кабыл алуу бөлүмү, инфекционный госпиталь, обсерватор, провизорный госпиталь, изолятор жалпы өздүк курам менен даяр. Окуу машыгууга даяр, бардык кызматка тартылган мекемешканалардын интернет жана байланыш кызматы менен камсыз кылууга даярбыз. Кадамжай районунда тармактар жана светомаскировка өздүк курамынын командиры Айдар Бердимурат. Эмне иш кыласыңар? Электроэнергия менен камсыздоо негиз. Аба чуалгыларын издештирүү, көмөк телефондорун оңдоо жана эвакуация, анан пожаротушение. Кадамжай районунун бөлүм башчы Шактан Айчы. Бизде өзгөчө кыргыздар бөлүмүндө жалпы состав даяр. Азыркы учурда өрткө каршы куткаруу күчтөрү бары даяр. Кызматтары да даяр.
Штаб толугу менен турат. Мындан сырткары Кадамжай шаарынын тазалык жана шукур оперативдик менен даяр турат. Бүгүнкү 8 бүгүнкү иш-чарада 8 жаран менен турабыз. Общий 40 жаран, 40 жаран тартышкан кудуретке жетет. 2 техникабыз бар. Портер. Бүгүнкү иш-чара ушулар. Тазалык муниципалдык ишканасы 7 кызматкер 2 техникасы менен даяр жумушка. Залга киришет азыр барлыгы. Залга кире берсер, Урматтуу Нурболот Төлөшевич жана ошондой эле Бишкектен, Оштон, Жалал Абадтан, Баткен областынан Кадамжай жергесине куш келипсиздер. Ыйык Рамазан айында отурганыбызга кубанычтабыз. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, райондун аймагында Кыргыз Республикасынын аймагында 2018-2022 жылдары коомдук жана жайтуудан санитардык коргоо боюнча эпидемияга каршы иш-чаралар номер 691-токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин өткүндөтүү жөнүндөгү номер 604 сандуу буйругунун негизиндеги медициналык кызматкерлердин жана тиешелүү мекеме холера жугуштуу оорусун токтотуу жана жок кылуу боюнча бүгүнкү өткөрүлүү көрсөтмө машыктоочу семинардын практикалык окуусу өткөрүлмөкчү. Дагы бир жолу урматтуу коноктор, биздин бүгүнкү окуусун өткөрүү боюнча иш-чаранын жыйынын ачып бериш үчүн, кеңири маалымат бериш үчүн Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы республикалык өтө коркунучтуу жана карантиндүү жугуштуу оорулар борборунун директорунун орун басары Үсөнов Нурболот Төлөшевич сөз кезегин. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү машыгууга катышып отурганыңыздарга биринчиден Саламаттык сактоо министрлигинен дубай саламын айтып баштап атабыз. Бул айтылуу полководец Суворов айткандай болот. Машыгуу учурунда оорураак болсо, согуш убагында жеңил болот деген маселени илгери айтып келген. Бүгүнкү күндө дагы адамзаттын астында өтө көп чакырыктар бар да, ушул бүгүнкү замандын, ушул убакыттын ичинде. Ал кандай чакырыктар? Булдан ар кандай коголаңдуу болобу, же болбосо өзгөчө кырдаалдар болуп атат, өзгөчө абалдар түзүлүп калып атат. Элдин башына көп кыйынчылыктар түшүп калган ушулар бар. Ошол баарыбыз тең ушул жерге чогулган себебибиздин бири да ошол, өзүбүздүн элди, өзүбүздүн калкты ден соолугун сактап калып, өмүрүн сактап кала турган бир жагдайларга даярдык болушубуз керек. Мына эл аралык стандарт боюнча кыскача айта бергенде, ушул бүгүнкү иш-чаранын деген багыттарынын бири ушу 3 багытта каралат да. Биринчиси деген ошол мониторингдер. Атайын райондун кызматтары бар, ушул абалдын баарын маалымат жыйналат, анализ берилет, обзор даярдалат. Ар кандай жанакындай ситуацияларга ошол кырдаалга байланыштуу даярдыкты кармап турушубуз керек. Ошол даярдыкты кармап, окутууларды, машыгууларды жүргүзүп, бирибизге берген маалыматтарды таратып, ортодогу сектор аралык, ведомство аралык кызматташтыкты өрчүндөтүү максаты бар. Анан үчүнчү оперативдүү жана иш-чараларды жүргүзүп, убагында өткөзүү бөлүгү бар. Бул жерде жанакындай бир абал түзүлө турган болсо, баарыбыз даярдыгыбызга жараша болгон потенциалдын баарын бердирип туруп, биз элге кызматыбызды жасап берип, ошого жетишип калышыбыз керек. Райондун, Кадамжай районунун администрациясы башында туруп, ушул бир баарыңыздар келип ушул жерге болгон мүмкүнчүлүктөрүңөрдү тактап алып, өзүнчө белгилеп алып, анан ушул жерге келип отурасыздар. Холера жалпы маалыматты бере турган болсо, дүйнө пандемия боюнча. Бул 55 жылдан бери бүтпөгөн пандемия. Бул болбосо деген мен да көргөн эмес. Акыркы 2003-2004 жылдары бир Афганистандан келген учурлар болгон. Ош шаарына
жети Афганистандын жара анда да ошо Ош областынын республиканын деген жанагындай күчүн потенциалын текшерүүгө ушундай убагында таап ошо убагында баарын локализация кылып ошол бул чрезвычайный ситуация ийгиликтүү өтүп кетти десек болот да. Андан бери пандемия күтө элек деп айтылган ошончолук көп болуп калган ушунда. Кээде комплекстүү бир маселе болгондо проблема болот. Мына Гаити аралында деген 560 миң киши көчөдө калган жер титирөөнүн негизинде. Мамлекеттерде да болуп турат, Бангладеш, Индияда, башка жерлерде. Анан бүгүнкү күндө мына эл аралык карым-катнаш аябай бийик. Билеттер менен кандай тез аралыкта бир кандай бирөө дарып чыга турган болсо таркап кетет. Демек, бул биздин даярдыгыбыз деген аябай бийик деңгээлде туруш керек. Координация өтө деп атабыз. Бул машыгуулардын баарында артында деген даярдык боюнча. Мына өзгөчө Кыргыз министрлиги турат. Закон бар. Граждандар анын баарын деген эгерде жанакындай болсо ошол токтомдордун, ошол тартиптердин баары ишке киргизилет. Ошол тартиптердин негизинде бүгүн чогулуп отурабыз да баарыбыз. Ошол эле балким губернатор эгер жанагы